Assalamu alaikum. Көрүүчүлөр, кандайсыздар? Амансыздарбы? Рамазан айындагы жакшы каалоо тилектериңиздер, туткан оразаңыздар кабыл болсун. Бүгүн күнгө карай шейшемби, 2-чү күн. 11 март. Ош шаарында 2-чү борбор калабыз Ош шаарында. Мына ушундай иштер жүрүп атыптыр. Жакшы жумуштар. Өткөндө бузуп атат эле көчөлөрдүн чекесин. Тарактарды алып атат эле. Эмне жумуш болуп атат? Чыгарып койчу уланысын. Көрөлү деген замандаштарыбызга, көрүүчүлөрүбүзгө, кыргызстандыктарга жана ошондой эле чет өлкөдө жүргөн мигрант замандаштарыбызга, бир туугандарыбызга, мусулмандарга жалпы ушул чыгарылышты арнап чыгарып атабыз. Мына жол четинде мондой дарактар, же болбосо эски лотоктор бар эле. Ошону алып мондой жаңы лотокторду орнотушту. Ош шаардык мэриясы. Аркы бетте дагы иштеп атат. Ал жака өзүнчө өтөбүз азыр. Нол жерлерди казып атайын. Мондой техникалар менен иштеп атат. Көрдүңүздөр, эки жаңы техника алып келип коюптур бул жака. Бул Ош шаарынын бир четирээк көчөсүндөгү Курманжандатка энебиздин атын алып жүргөн көчө. Бул жагы Алай гостиницасынан ол жер Араманский гүл саткан жерге чейин бар. Жол чыракка чейинки жер. Атайын лотокту орнотуп суу акчу. İşte atsın. Buyursa iş kızı жүрүп атат мына. Эртең жазга мына жамгырга атайын алдын алып мына лотоктор коюлса, суунун бардыгы ушун менен эле агып кетет. Gördüğünüzler de. Бул жакта дагы бир техника иштеп атат. Азыр бул жерге таштайт мына. Assalamu alaikum aba. Иш кызуу жүрүп атыптыр го? Сон, ийгилик. Оразаңыздар кабыл болсун. Дарактар дагы отургузулабы бул жерге? Кудай кааласа. Буюрса. Эми мындан кийинки жумуш кандай болот? Мындан кийин гүл отургузабыз, кудай кааласа. Трамбовка кылып гүл отургузасыздарбы? Гүл отурулат, дарактар отурулат. Ардактуу көрүүчүлөр, бул жакка азыр тупак ташалып атыптыр. Таза кара тупактан. Арасында эми кара тупак эмес, мындай жөнөкөй эле тупактан. Анан үстүн трамбовка кылгандан кийин гүл отургузулат экен, дарак отургузулат экен. Бул жактагы агабыз айтат, маалымат беришине караганда. Бул жакта ишчилер иштеп атат. Анан бир нерсе да ишчи аз экен го, тигиндей мындай дешиңиздер мүмкүн. Бул азыр иш бир эле ушул жерде эмес. Ош шаарынын башка жерлеринде дагы жумуш катуу жүрүп атат. Biz алдыга карай улап көргөзө берели ушул жерлерде. Карап туруңуздар. Мына
лотоктор дээрлик бул жактарга бүт бардыгы коюлуп бүткөн. Ушул жерди улап койсо эле болду экен. Жана сөздөрүм жакшы угулбай калгандыр. Но техника катуу иштеп аткандыктанчы. Атайын ушул лотоктор суу өтүүчү каналдарчалар Ош шаарынын ар бир ушундай бузулуп кеткен аймагы, баягы зданиялар чыгып кетпедиби? Оңдоо иштери, курулган жерлердин бүт бардыгына ушундай иштер жүргүзүлүүдө. Так туура маалымат ушул жактан. Ассалам алейкум. Амансызбы? Кыйладан бери бүтпөй турган жанагы областной больницадан киргенде көпүрө бар эле, жер астынан өткөн көпүрө. Үстүнөн атайын көпүрө курулган. Ошол бүгөлүп турган иштери анча жүрбөйт. Мына шаардык мэри келип кыйла ишти алдыга карай жылдырды. Мындан сырткары көптөгөн жумуштар аябагандай тыгыз түрдө иш алып барылып жаткан учуру нарко этине, мына нарко үзгө дээрлик лаптопту отургузуп, мындан сырткары атайын иштер дагы кызуу жүргөн учур. Азыр пешеходдон өтүп кетели. Мынакей көрдүңүздөр дал ушул жактарга топурак төшөлгөн, монтип тегиз кылып каралып. Тетиги жактарга чейин. Ал эми бул лоток каналчалар дагы иштетилет, буюрса. Бирок бир жак өткөндө дарактарды алып койгон учурубузда кээ бир адамдар тигиндей мындай бекер алды деп чыкпадык беле. Ушундай жакшы эле алган экен да. Эмнеге дегенде, мына көркүнө кээм келип калды да, кеңири болупчу. Ал дарактардын көпчүлүгү каарып калган экен, эскилиги жетип калган экен. Эми буюрса шаардык мэрия тарабынан жаңы гүлдөр, жаңы дарактар алып келип отургузулат экен. Шаар көркүнө келет буюрса. Жакшы ниет кылып турсак баары алдыда. Ушундай эле жүрүш, мына алдыга карап улап көргөзүп коелу. Бүт бардык жашалган жумуштарды. Тетиги асфальт менен бириккен жерлерине сөз түрдө цементтер куйлат, мына асфальт куйлат деген болсот. Ошондо кеңири болуп калат да турабы. Кандай дедиңиздер? Мына атайын түбүнө мондай өткөндө биринчи чыгарылыштарыбызда көргөзгөнбүз. Шебелдерди таштаган. Трамбовка кылып туруп, андан кийин ишти алдыга карай жүргүзүшкөн. Бул жактан бул техникада жумуш аткарып атыптыр эле. Кыскасы, Ош шаарында ар бир Ош шаардык мэриясына тиешелүү болгон жерлерди, жолдорду кеңейтип, шаман пачагы чыгып кеткен лотокторду, жалпак тил менен айтканда кашасы чыгып кеткен жерлердин бүт бардыгын иретке келтирип оңдоп атат да. Бул бардык нерсе жакшылыкка карасаңыздар. Могул жерлер вообще кашасы чыгып кеткен болчу да, шаар деп эч ким айтпайт болчу. Ош шаар деп айтыш кыйын болчу да, карасаңыздар. Мынакей бул жерлер дагы ушундай эле топурак ташталган. Трамбовка болуп атайын могул жерге олтуруп ташкандан кийин үстүнөн жогоруда айтып өткөндөй гүлдөрдү отургузат, дарактарды отургузат. Бул жерлерде кары балан бийик дарактар бар болчу. Муну ошого азыр көргөзөм го. Бир тилкелүү, бир тараптуу кеткен Курманжандатка көчөсүн көргөзүп берип жатам, көрүүчүлөр. Мындан сырткары дагы башка оңдолуп жаткан Ош шаарынын көчөлөрү көп. Буюрса аларды дагы чыгарып беребиз. Бул чыгарылыш албетте биздин алыс жерде жүргөн мекендештерибизге жана ошондой эле бул Ош шаарын күндүгө келип карап отурбайт да. Сабыр. Күндүгө Ош шаарын келип карап отурбайт да бул жерлерчи.
ошого соц тармак аркылуу биздин баракчаларыбыздан издеп көрүп, ушинтип байкап турсаңыздар болот. Бул жакта атайын чыгарылыштарды тартып өтпөйс. Жашалып жаткан жумуштар боюнча маалыматтарды берип турабыз. Андыктан бизге катталып көрүңүздөр. Бир маалымат айта кетейин. Ишчилер аз го, тигиндей мындай деп атасыздар да. Ош шаарынын ошол дээрлик көп жеринде ушундай оңдоо иштери жүрүп жаткан үчүн бардык жака жумушчулар тартылды да, тегизчи. Ошондуктан ушундай жумуш болуп аткан учур. Мүмкүн Ош шаардык мэриясы тарабынан атайын жумушка кабыл алуу дагы жүрүп жаткандыр. Жумуш издегендер болсо барып сүйлөшүп көрүңүздөр. Эгерде иштейт элем, жумуш керек болуп жатат, тигиндей мындай деп иштей тургандар болсо сүйлөшүп баарлашып кирсеңиздер болот. Бул жерлерди атайын бузуп өкөн туташтырса керек. Мына жерденчи дээрлик ушундай мына. Ордолуу Ош шаары. Ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр, Тез Жария каналы силерге дал ушул чыгарылышты атайын тартып чыгарып бердик. Кийинки чыгарылыштарды дагы көрүү үчүн бизге катталып коюңуздар. Буюрса дагы тартып чыгарып турабыз.